Маңғыт айыл өкмөтүндө айыл аймакта калктын саны 12.231 калк бар. 5 айыл, Төлөйкөн айылы, Жаңарык айылы, Маңғыт, Кызылоргон жана Кесек айылдары болуп 5 айыл бар. Бизде эл негизинен дыйкан чарбачылык жана мал чарбачылык менен алектенет. Дыйкан чарбачылыкта бизде арамары ысык болгонуна байланыштуу республикада биринчи чыгарылыш бизден чыгат, ошол мөмө жемиш, жер жемиштер. Биз бүт айылдын ичиндеги аймактагы көйгөйлөрдү аныктап, эл менен жолугуп, элдин ичиндеги негизги маселелерди элдин өзүнөн угуп, бүт стратегиялык планды түзүп, негизги көйгөйлөрүн тандап алып, чекеден чечип баштадык. Ошол маселелердин чечилишине ылайыктуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыктары чыккан. Ошол жарлыктын алкагында баарын чекеден чечип баратабыз. Ошолордон атап өткөн болсок, инсандын руханий байлыгын өркүндөтүү боюнча, ден соолукту чоңдоо боюнча чыгарган жарлыгынын алкагында спорт тармагына жакшы басым жасадык. Басым жасап, 2 жылдын ичинде 3 айылга кичи спорт футболный полялар курулду. Ишке берилип, учурда иштеп атат. Жаштарыбыз, спорт сүйүүчүлөр пайдаланып, өтө жакшы шарт түзүлдү. Андан сырткары тренировка кылуучу 2 зал ачылды. Элдин ичиндеги демөөрчүлөрдүн эсебинен, элдин эсебинен кылып, мамлекеттин эсебинен биргеликте иштерди алып барып, спорт тармагында ушундай жакшы иштер болду. Андан сырткары саламаттык сактоо тармагында дагы бизде жакшы иштер болуп атат. Атап өтсөк, эң негизгисине токтолоюн. Союз учурунда 78-жылы курулуп, пайдубалы башталып, токтоп калган чоң бир больница бар эле. Ошол кийин мамлекет өз алдынча болгондон кийин, эгемендүүлүк алгандан кийин дагы башталып, дагы токтогон экен. Ошол больницаны 2021-жылы катуу киришип, мамлекет тарабынан да жакшы көңүл бурулуп, жогорку президентибиз тарабынан тез аранын ичинде бүткөрүлүп, ишке берилди. Ал дагы учурда иштеп атат. Учурда өзү 2 кабаттан турган здание, чоң, өтө райондогу чоң объект болгон, имарат болгон. Учурда ичинде номер 7 ГСФ жайгашкан, бир тарабында скорая помощь бар, 2 кабатында буйруса пландалып атат, терапия болот. Терапияга 20 орун жатып дарылануучу место болуп атат да. 20 койкалуу терапия, анан 15 орундуу жаш балдардын бөлүмү болот. Ошол 2 бөлүм жакында ишке кирип, учурда Саламаттык сактоо министрлигинин штаттары чечилип бүтүп калды. Буйруса ошол штаттар чечилсе, жакында ошол 35 койкалуу 2 кабат ошол имараттын 2 кабаты ишке түшөт. Буйруса ишке түшсө, өзүбүздүн аймактагы ушундай жаш балдарды терапия менен дарыланганга муктаж болгон жарандарыбызга келип, ушул жерден эле дарыланат буйруса. Бизде бардык шарттары менен иштеп жатабыз. Башка ГСУларга караганда биздин ГСУбуз эң алдыңкы ГСУлардан. Бул жерде населениябыз 11 миңге жакын населенияны тейлейбиз. Ишчилерибиз азыркы үдүтүнүн ишчилери, мына мен өзүмдүн коллективим 50дөн ашы, 51 коллектив менен иштеймин. Алардын ичинен скорый тоже бу жерде бөлүнөт. Алар 12, диспетчерлери 5 фельдшерлер, 5 шоферлор. Оорулуу келсе биринчи бизге кайрылат. Бизге кайрылып, бизден обследование кылабыз. Анан эгерде бул жерде кала турган болсо, өзүбүздө амбулаторный леченияны кылабыз, баштайбыз. Эгерде статска жата турган болсо, статска жаткырабыз, направленияны, жолдомону биз беребиз. Бул кичи спорт аянтчасы, мындай айтканда, жаштардын Төлөйкөн айылынын ошол жаштардын демилгеси менен курулду да. Бул кичи футбол аянтчасычы. Бул жерге жаштар, мисалы айтсам, 1973-жылы туулгандардан 2003-жылга чейин туулгандар аралыктагы жаштар өздөрү демилге көтөрүп, ушул жерге кичи футбол аянтчасын курабыз. Ар бири 1000 сомдон чогулту. Ошондо бизде ошол аралыктагы балдарда 750 бала бар экен да. Айыл өкмөттөн ушул жерге атайын футбол аянтчасына жер бөлүнүп берди, документтерин кылып берди айыл өкмөттөн. Анан жаштар ушу
мамлекетти эле карап отура бербей, өкмөттөн кандай жардам болот дебей, өздөрү ашар жолу менен бүтүрдү бул жердечи. Азыр ошол коюлуп аткан азыр өкмөтүбүздүн кылып аткан иштери мамлекеттерге ыраазыбыз. Себеп дегенде ушу президентибизге, анын жардамчыларына ушу иштеп аткандарына баарын ыраазыбыз. Ушул жерде биз жылда ушундай суудан басып көтөрүлөт эле, сел келсе алып кетет эле. Мына азыр дамбаны ушул айыл мамлекет берди акчасын, айыл өкмөтү ушу уюштурду. Кудайга шүгүр, быйылкы жылы бир адам барып бир жер көйлөгөн жок. Суу келип атат, жакшы, нормальный, баары жакшы болуп атат. Анан ушул иштеген мына айылыбызда нечен жылдардан бери 54-жыл экен, 57-жыл келген мына свет. Ошондон бери эчтеке болбосо салбалар жыгылып начар болуп калды. Мына быйыл ошо мамлекеттин эмеси менен мына биздин кечектер баягы Сагынбаев неме бар экен. Ушунун инициативасы менен мына биздин алып өтүп аткан линия боюнча немелерди жаңылап берди. Кудайга шүгүр, элибизге тынчтык болуп атат. Элибиз баары жакшы. Ааламга жол айылдан демекчи, мына мамлекетибиз кам көрүп, жогорку жактагылар президентибиз ошондой эле ушу жалпы өкмөттөр кам көрүп, элге болсун деп айылдан баштайлы деген сөзү чындык болуп, мына биз ошонун жыйынтыгын көрүп отурабыз. Бизге жок эле да, бул жок нерсе эле, өтө бир жолубуз жаман, жүрүүгө да ыңгайсыз эле. Ушуга бир акча бөлүнүп, быйылкы жылда биздин Маңгыт айылына 3 километр жер асфальт басылып, элибиз өтө бир ыраазычылыкта ушу бир жогору жактагыларга, президентибизге, ошондой эле жол министрлигине, өкмөткө, өкмөт дагы демилгелеген да, биздин айыл өкмөт, ушу депутаттар демилгелеп, ушу нерселер ишке ашып, быйылкы жылы бир өтө бир чоң жетишкендикте биздин айылдын эли, айыл тургундары, ушундай эле бир эки район бири-бирине айыл өкмөттөр, эки айыл өкмөттүн ортосундагы жол уланып калып, өтө бир чоң жетишкендик болуп.